Саламатсыңар балдар. Адабий окуу сабагын улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз тамга кошсок же кемитсек, бир тамгадан өзгөртсөк деген ырларын окуйбуз. Маанайыңар кандай балдар? Бардыгыңарга жаз күнүндөй жылуулукту, ачык асманды каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышабыз. Ырды көркөм окуп, түшүнүүңөрдү айта аласыңар. Эске тутууңарды, сөз байлыгыңарды өнүктүрөсүңөр. Жаратылышты сүйүүгө, коргоого жана тарбияланасыңар. Балдар, мен силерге оюн ойноткум келип жатат. Анда Кыргызстан деген сөздөн сөз курап көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Ким канча сөз курады? Азаматсыңар балдар. Анда кийинки сабагыбызды улантабыз. Тамга кошсок же кемитсек менен бирге окуйбуз. Бул деген сөзгө акты кошсом, кадимки эле булак болду. Б ордуна кыны койсом, бир кичине кулак болду. Кысын алып таштасам, бир заматта улак болду. Утту кошсом булга, пайда болду булут. Бысын алсам бат эле, өзгөрдү болуп улут. Булга кошсом булду, пайда болду болуп чыкты булбул. Б ордуна дыны койсоң, арыбаган дулдул. Улай берсең ушинтип, далай сөздү табасың. Маанилерин иликтеп, көптү билип аласың. Абзий Кадыров агайыбыз жазган экен. Анда балдар кийинки ырга токтолобуз. Бир тамгадан өзгөртсөк. Өзгөрбөй бул сөз ордуна турган экен суу болуп. С ордуна ты койсом, желбиреди туу болуп. Туу дегенди билебиз балдар. Желек, Т ордуна кы койсом, кетти аппак куу болуп. К ордуна Б койсом, кадимки эле буу болуп. Д койсом Б ордуна, турушкандар дуу болуп. Ч койсом да ордуна, чер жаңырткан чуу болду. Бир эле сөздү бир тамга өзгөрүлдү канчага? Иликтеп көптү билүүгө, түрткү берди ал сага. Абзий Кадыров агайыбыздын чыгармасы экен бул дагы. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакты ырларды менен бирге жакшы окуп, сөздөрдүн өзгөрүшүнө көңүл бурдуңар. Анда балдар, үйгө тапшырма, суроолорго жооп беребиз. Жана өзүбүз кандайдыр бир сөздү таап, сөздүн кандайдыр бир муунун же болбосо тамгаларын өзгөртүп, башка сөз таап көргөнгө аракет кылабыз. Тапшырмаларды аткарып жибергенди унутпайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар.